Assalamu alaikum. Иман Нуру Кадырбеков. Жаңы жылды жакшы кабар менен баштап атканыңызга жаратканга шүгүр айталы. Эмне себептен дегенде кечээ мына Сахарова боюнча туура чечим болгондугу бизге кабарланды. Урматтуу өкмөттүн өкүлү Алмазбек мырза, сизге чоң рахмат. Сөзүбүздү жерге таштабай, аябай катуу контролдоп бердиңиз, протоколдук тапшырманы элчиликке жеткизип бердиңиз. Мурда билесиз, Сахаровада ошол жерде кезекке туруп көп функционалдуу Москвадагы мекен иштерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты кылуу керек болсо бизге кайрылыңыз. Жолго чыгаарда документти текшерип, кара тизмеде бар жогун тактайбыз. Эң негизгиси биз пересадка өзүбүз аягына чейин алып барып алып келебиз. Биздин Дарик, метро Кожуховская. Кененирээк маалымат алуу үчүн төмөндөгү номерлерге кайрылыңыз. Эрнис мырза 8929 654 45 64 8925 017 16 16 24 саат бою чала бериңиздер. Миграциялык борбор бар. Адамдар 5700 рубльга текшерилчү эле. Эгерде кандайдыр бир ооруда, венерологиялык ооруга шек сыналса, 5300 рубльга дарыланат болчу. Андан ары барып туруп, дагы 18000 рубльга Ленинский проспектидеги атайын поликлиникада амбулатордук лечениеден өтчү болчу. Азыр эми бир гана ошо Сахарованын өзүндө текшерилгенге 5700 рубль кетет экен. Калган эгерде бир шек саналса же оору чыгып кала турган болсо, акысыз дарылана тургандай чечим кабыл алынды. Ошон үчүн эми жакшы ишти аткарганда рахмат айтып коюш керек. Өзүңүзгө рахмат. Ошо өкмөткө, Россиянын өкмөтүнө рахмат. Биздин элчиликке дайым эле сындалып жүрөт. Бүгүн жакшы ишинди айтып коелу, ушуну айтып коеюн дедим. Также я хочу выразить благодарность нашим российским коллегам, в частности депутатам Государственной Думы господину Калашникову, а также Тайсаеву, с которым мы обсудили данный вопрос. Этот вопрос был предметом наших переговоров, и они тоже внесли свой посильный вклад. Благодаря общим усилиям данный вопрос был решен. И мы ушул чечимди кыйшайып аткарууга шарт түзүш керек, ушуну да көзөмөлгө алыш керек. Чоң рахмат, биздин миграцияда жүргөн мекендештерибизди куттуктагым келип атат.